Дүйнө жүзүндө жыл сайын 10 ноябрда бүткүл дүйнөлүк илим күнү белгиленет. Коомчулукка пайда алып келүү үчүн илимге жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана илим тармагында маалыматка ээ болуу деңгээлин жогорулатууну максат кылган бүгүнкү илим күнүнө арнап Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетте Жусуп Баласагын жана Ататүрк дүйнөсү аттуу эл аралык экинчи форум уюштурулган. Форумдун максаты Жусуп Баласагынды азыркы муунга таратуу, үйрөтүү, келечектеги муун Жусуп Баласагындын улуу мурасын билип, анын чыгармасын окуп, андагы айтылган негизги маңызды терең түшүнсө деген ниет. Азыркы муун кандай тарбияланыш керек? Адам эмнени сакташ керек? Жеке инсан катары кайсы баалуулуктарды кармаш керек? Кайсы баалуулуктарды эстен алып коюш керек деген багытта. Ошо менен аны өткөндөн кийин ошол коомдо жашаган адам тилди кантип сакташ керек? Акылды кантип топтош керек? Ойлогон ойлорун кантип жеткириш керек? Ошол эле сыркары өзү төрөлгөн баласына кандай мамиле кылыш керек? Аны кандай багыш керек? Кызды кантип тарбиялаш? Эң кызыгы кыздын башына чаппа дейт. Кыздын башын чапсаң бактысы качат дейт. Эркек баланын буттун шыйраган оорутта чап дейт. Эркек бала сезгендей болсун дейт. Анткени ал кийинки муундун, коомдун улантуучусу дейт да. Илимпоздор катышкан форумда педагогика илимдеринин доктору профессор Эсенбек Мамедакунов өңдүү көрүнүктүү илимпоздор сөз сүйлөшүп, Жусуп Баласагын кыргыз жергесинде жарык дүйнөгө келип, 1000 жыл илгери жазып калтырган жалгыз куттуу билим китеби учурда жалпы адамзат үчүн баа жеткис таберикке айланганын баса белгилешти. Европа мамлекеттеринин илимпоздоруда адамзатты таң калтырган асыл ойлордун автору Жусуп Баласагынды жакшы билишет. Айрыкча мени таң калтырганы ошо Марокко мамлекетинде, Маракеш деген шаарда өтө билимдүү адамдар көп болду. Алар ошо эмгек изилдеп, эң аксакал айтты да, негизи эле бактылуу эле экенсиң деп. Эмнеге десем, эки нерсени тең билет экен. Айкөл манасты айтты, анан Жусуп Баласагын атабызды айтты. Ушундай чакан элге дейт, ушунча көп нерсени Кудай берип коет экен деп айткан да. 1000 жыл өтсө дагы, күнү бүгүн дагы ал өтө актуалдуу болуп атпайбы? Ушул нерсе адам таң калтырат да. Ошол эле мезгилде бизди сыймыктандырат. Иш-чарага Казакстандан, Түркиядан, Азербайжандан жана Өзбекстандан өкүлдөр катышты. Айрым мамлекеттин окумуштуулары аралыктан куттуктоолорун айтышты. Assalomu alaykum, muhtaram forum qatnashchilari. Hurmatli rais. Bugun Bishkek Yusuf Xos Hojib nomi bilan ataladigan Qirg'iz Milliy universiteti bag'rida buyuk mutafakkir Yusuf Xos Hojib va dunyo degan ulkan muddao bilan to'planib turibdi. Bunday ezgu ishning qadamlari qutlug' bo'lsin. Жусуп Баласагын түрк элдеринин биримдигин тилек кылган жана калтырган китебинде жалпы адамзаттын рухуна, тарбиясына оң таасир этчү баа жеткис таберик нарк наслдер, эреже тартиптери жазылган. Бүгүнкү күндө Жусуп Баласагынды түрк элдеринин дээрлик көпчүлүгү илимий жактан изилдешүүдө. Алардын бири Казакстандагы педагогикалык университеттин илимий кызматкери Бекарыс Нуриман 10 жылдан бери изилдеп, Баласагындын китебин казак тилине которгон. Сол китаптын ичиндеги эл баскаруу мәдениети деген тақырыбына қатты басымдық беріп, мен сол бойынша зерттегенмін. Соның проза нұсқасы, жалпы оқырманға арналған нұсқасын аударып шығып, көпшілікке ұсындым. Окумуштуулардын айтымында Жусуп Баласагынын куттуу билим китеби жалпы түрк ааламына орток руханий казына. Анда жашоодогу бардык маселеге байланышкан суроолорго жооп табууга болот. Ошон үчүн да 2019 жылы бул китепти ЮНЕСКО бүткүл адамзатка таандык руханий казына деп таанып, 2019 жылды Жусуп Баласагынын чыгармасына арнаган. Демек, Жусуп Баласагынды улам казып, ар тарапты изилдөө жана үйрөнүү, бул багытта ар кандай илимий, маданий иш-чараларды уюштуруу али келечектин милдети. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.